Assalamu alaikum ağayın. Bugün eme adattagıday kanalımızdan çıkıp söyley turgan gün. Sebebi biz üçün ulu gün. 1 sentyabr. Bilim günü. Barыбыздын көзү üstü açkan gün. Bilimge jetelegen ийик gün. Men barыбыз эле 1 sentябрда мектепке барганбыз. Gözümüz açılgan, толкунданганбыз. Men ошону bir 1964 yılı 1 sentyabrda mektep bosogosун аттадым эле. Кийин агемгек деп кичине этюд жаздым эле, кичинекей сүрөттөмө. Ошону окуп берейинчи. Газетке да чыккан, жыйнагыма да чыккан. Байкем, атамды Байке дейер элем. Раматылыкта мугалим сени какен окутат деп 9 жашка чукулдаганымда мектепке жетелеп барды. Байкем, apam, atam, enem бар, телегейим тегискес. Çoң баш деп коюшчу, тентегим да кээде далдыраган жооштугум да жетишерлик эле. Көпчүлүктүн ызылчуусуна оосумду ачып таң калып турсам, ак жуумал үнү коңгуроодой болгон бир эже колумдан жетелеп кетти да өзүмө окшогон маңыроолордун арасына алып барып кошту. Мына ошол мүнөттөн тарта 4 жыл бою Какен Бакирова эженин колунда тарбияландык. Башаты кандай болсо дарыяда ошондой агат дешет акылмандар. Тоғетерин айтканда эжебизден биз ачык, так, туура сүйлөгөндү үйрөндүк. Менимче кол көтөрмөк турсун бирөөбүзгө да ачуу тили тийген жок. Кыясы бул анын туулуп өскөн ысык көлүнө шайкеш бүткөн мейирман мүнөзү. Алгач А деген тамгадан баштап сөздү курап жазып, апа, ата атка такка как деп окудук. Эжебиздин үнү коңур, ар жагымдуу болчу. Бул мугалим үчүн артыкчылык сапат. Эне тил китебин үнүн куулжутуп, бизди сырлуу дүйнөгө жетелеп эң кызыктуу окуп берчү. Шундан улам мен да көркөм чыгармага эрите аралашып, ынтызарлыгым артты. Улуу Манасты 2 класстан тарта манасчыларды туурап, үнүмдү заңкылдата шыр окууга жетиштим. Шеринеге чогулган абышка кемпирлердин кадимкидей эрмеги болдум. Ошол күндөн ушул күнгө чейин касиетти китеп дүйнөсүнө ынак болуп, сөз кудуретине, урух өнөрүнө куштарланып келатканым да ошол алгачкы эжекемдин эмгеги деп эсептейм. Эми кишинин жаткан жери жайлуу болсун, өтүп кетти кайран киши. Ошол биринчи билим күнүңөр кут болсун. Урпактарыбыз билимдүү, илимдүү болсун. Ушул асыл ала тоосуна бизди улап, ээлик болуп, ушундай эркин, жыргал турмушка жеткен мамлекетте жашаганга улуу жараткан насип этсин деп тилейли. Анан эми 1 сентябрь дагы мен үчүн мындай бир таасирдүү күн дегеним биздин устатыбыз, кыргыз публистиканын, журналистика өнөрүнүн корифеи десек болот, Алым Токтомушевдун туулган күнү. Алым аке эми калайык калк окумал адамдардын баары билет. Алым аке менен ээрчишип, тагыраагы Алым акени ээрчип жүрдүм мен көп жыл. Ошол билимине, анын энциклопедиялык деңгээлдеги канык интеллектуалдык көрөңгөсүнө таасирленип ээрчип жүрдүм да. Кайда гана болбоду а киши менен. Үйдө, чүйдө, тоолордо, талаада дегендей. Анан Алым аке мына биздин ал киши эми туубаса өнөр калемге жаралган адам болгон. Кыргыз мына калемгерлик өнөрүндө 2 адам болду. Мен таасирленген ушул улутуна, элине ошончолук деңгээлде сын айта ала турган. Ал эми албетте Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбековдардын ал жолу мурдагылардычы. Мына кийинки соңку калемгерлик өнөрдө 2 адам. Салижан Жигитов, Алым Токтомушев. Ташка тамга баскандай өкөтөн кагазда түшүрүп кетти. Мына улуттун көйгөйлөрүн, мамлекеттүүлүктүн көйгөйлөрүн, жанагы жеп жутарлар жөнүндө уурулук, калпычылык дегеле ошол мамлекеттик деңгээлден адамдык деңгээлге чейинки жолдогу бардык үлгүлөрдү, маселелердин баарын ушу чечмелеп бизге таштады. Анын эмгектеринен окусаңар болот.
Alım ake davir artıkçılığı alım ake. Hemen bu kişi jirgapta ketken yok turmuşunda men. Janında jurdum. Ötele jirgap bir koymayarak turmuşta yaşadı dep ayta albayım. Alım ake mına juwayı men kança jolu ayttım, kança jolu berүүлөрдө Zamirdek dostun tartusunda söyledim tartkan berүүлөрүндө. Juwayı Kırgız poeziyasının klasiki. Şerbet Geldibekova ökö taqdirlari da abdan kızık bulardın baş koşkonu. Al jönde köp jolu aytıldı, жазылды. Anan ошол Аккудай болгон кайрандар бири-бирин толуктап. Anan arkı düýnögö eje birinci ketdi. Oşonun artынан эле Аккунун түгөйүндөй болуp Alım Ake'de gitti. Bul dagı anın ömründögü özgöçölügü. Yaşoosundagı, taqdyrındagı. Anan Alım Ake uşul jirgap ketken jok degenim oşol eje 4-5 jolu жүрөгүнөн операция болгон. Туубаса жүрөгүндө кемтигим бар экен деп өзү жазган. Ошонун баарында Алыкем жанында жүрдү. Башка кем чукак болду кыргызча айтканда. Мында дагы Алым Аке ошо эженин жанында жүрдү. Кай жерде болсо дагы эжемди маселен мындай бир өкүттүү жагдайга таштап басып кеткен эмес. Мекенин таштап басып кетпеген сыяктуу өзүнүн жубайында таштап басып кеткен эмес. Бири-бирин качан болсо толуктап турган. Ошол толуктап турган үчүн Аккудай түгөй үчүн Алым Аке артынан бат эле жок болгон, өзү боюн таштаган ажалга деп айтсак болот. Ана ошондой уникалдуу болгон Алым Аке. Эч бир мен кай жерде болсун мындай мен өз чоң атамдан көргөм, анан ушул Алым Акеден көргөм да. Калп айтпаган, ууру кылбаган, ушак айтпаган. Карандай жанагы молдокелер айткандай такып адам болгон да Алым Аке. Анан майда чүйдө кемчиликтери болгондур. Алым Аке жалган жаланын айынан 8 жыл түрмөдө отурган. 8 жыл түрмөдө отурган киши. Эч кандай диплому жок, жогорку окуу жайдан алган эмес. Бирок ушундай туубаса окумалдыгы, туубаса таланты менен ушул деңгээлге жеткен. Айрыкча мен белгилеп өтөйүн. Кыргыз публистикасын бийик деңгээлге көтөрүп койгон. Андан бери тырмаңдап эле келатабыз. Жетиш кыйын алымдын деңгээлине. Анан мына котормо өнөрү, ырларды да жазды поэзияны. Абдан аз жазды мына Салижан устатындай аз жазышты, бирок саз мыкты жазышты экөөтен. Кыргыздын кайсы окулугуна, кайсы мектеп программасына, кайсы жогорку окуу жайларынын программасына кирсең дагы тамшанып үлгү ала турган адабиятты жазып калтырды экөө. Мурас калтырды артынан. Анан эми сөздү кыскартып айтканда Алым Аке мыкты да котормочу болгон, Пушкинди которгон, Кемелине келтире Полтава деген поэмасын, великий орусча айтканда. Анан айрыкча Юрий Кузнецовдун, мына орустун классик акыны, шунурларын которгон, Эсенди которгон. Ошол Юрий Кузнецовдон бир шиңгил айтып берейин. Алым Аке дайыма мага тамшанып айтып берген, өзү жатка айткан ыр. Күн чак түштө чырак кармап басышат. Өлгөн башка, мени көмүп жатышат. Эмнеге дейм, эмнеге жин тийдиби? Же көзүңөр көрүп эле. Жоо бугам далы таптап жубаткан. Эч нерсе эмес, текшеребиз тияктан дейт. Кандай көрөгөч, кандай поэзия, кандай маани жатат бул ырда. Текшерип атышат го тияктан. Ушундай. Эми Алым Аке алал болсун дейли. Кайран кишинин жаткан жери жайлуу болсун. Ал киши эч качан мынабы кыргыз окурманы бар да, Алыкем дагы өчпөйт, өлбөйт, жашай берет. Анан эми негизги темага келели. Мына той болду, тойдун эртеси да болду. Анын алдында дагы биз ушу сөзүбүздү айтып турдук. Той болду, албетте Ошто өткөнү жакшы болду. Мен студент кезим курагым өткөн ажайып жер, ошонун алдында мен деле барып келгем Ошко, сагынып турам дайыма. Ош эми биздин байыркы, Ош анжан байыркы кыргыздын борбор аймактары өзү. Мына Улуу Манаста айтылып турат. Ош 3000 жылдык тарыхы бар, байыркы шаар. Ош биздин шаар. Биз кыргыздар мекендеп турганыбызга сыймыктанышыбыз керек. Оштой асыл жерде, Орто Азиянын мекеси деп аталган ыйык жерде кыргыздар мекендеп, кыргыз мамлекети мекендеп турганга сыймыктанышыбыз керек туугандар. Анан ушул жерде той өттү. Эми той деген ошол той болот. Бирок мен өкүнгөнүм, дагы сунуштап айтып жүрөм дайыма. Ушу биз той аштардын баарын ушул тополоңго айландырып алабыз да. Айландырып Акаевдин доорунан бери эле ага элечек ак калпакты алчылантып эле ушул
toydu bir şan şököt. Kurulay şan şökötkö aylanıp mına apırık menen sapırık ora aytkanda şu aylandırıp aldık. Oşol teti başından berile gelet atı şunday. Toy anan bizde mayramdardın özünün manisine karap iş kılbayla şu tapırayla vereriz da. Egemendik degen bul mamleket tüylügün. Egemendik degen ayrımlar aytkanday biz daha жаңылып aytkan men de kesinde. Oңoy geldi tündükten düştü dep. Жоқ. Kança ababalarыбыздын 1000 жылдап kanı tөгülüp kelgen egemendik. Zarlap kelgen egemendik. Asıl ala toğustu sıngan butun kanjıgaga baylap жүрüp alıp kalgan atalarыбыз bizge taşıştap özleri жетпей kalgan egemendik. Geç ökölü aytbaylı orman jarımına handık jarıyalap düşmandı tazalap düşman basıp kelgen düşmandı talkalap Orman han öttü ыйлап. Alınbek tatkanın başı ketken egemendik. ыйлап жетпей. Alınbek kokongo han bolmak. Kırgızlar çoğulup han koyabız degen Arkanjandın niyeti varlı. Aga жетпей öttü. Nüsüppi bababız жетпей ötken egemendik. Hanlar tövülde. Han başlar ketken egemendik. Oşoga zarlap jürüp jetken egemendik. Bizdin bayağı Aykön mınas törölördü de tentken Kırgızdın zarı Kudayga jetkendey az Kırgızdagı zarı Kudayga jetip oşol egemendik. El katarı tiygen egemendik. 15 sayılık respublikalardın içinde el katarı tiydi. Bırak Kırgızga özgöçe gelgen egemendik. Bunu biz mаңызын oşol tarihi mаңызын sujetin anın mınday aytkanda dövlötün urpaktarga taştay turgan forma padaça oşonun жолдорун табышыбыз керек. Oşol atça böyle ulak tartı öyle mına ulak tartışın artı kanday boldu? Tapra böyle manisi bolsa da manisi bolmasa da atça ulak tartıp anan aytış ötköröt. Başka kıla turgan iş yok bu. Al mayramdardın mаңызы bolot da. Manisi bolot oşoga jaraşa ötkörüş kerek. Bula egemendik degende karanday konferensiyalarda, seminarlarda ötkörüp, anın manisin urpaklarыбызга жеткирип, kандай azap tozok menen geldik uşul egemendikке. Egemendiktin baası kança turat? Emne egemendik degende okutuşubuz kerek ele. Tapırayı berbey jönüne. Aç toygula berbey. Anan keyin albatta mi al jana ulakçılardın çırın ele çoğun ajiotaj kılıp atat. Ulakçılar emes андай oyunlarda Европанын İspanya'nın, Madrid'in, Paris'in stadionlarında girip ketip atpayı janagı aldın өлкөлөр деген, жетишкен сивилдүү өлкөлөр дегенде talkalaşıp girip ketip atpayı fanatların oşonday bolot yani. Oyun bar jerde çır bolot. Bирок эми аны эле çoğun tragediya kıla berбеш керек аны. Kudayım bar ötüp ketti. Bирок aralaştırıp ботко kılıp vinegret kıla berүүнүн ayagı oşonday topolongdorго çalıp ketişi mümkün. Илинке сабак болсун деш керек муну. Misal üçün Norus'ta başka ötkörüş gerek. Жаңы жылda başka. Anan egemendik degendin manisi başka. Şularda ayırıp bile albay atabız biz. Oşonun жолдорун kanday ötkörüştün. Anan marekesinde Tugölbay Sıdıkbek'tin marekesinde de şunda atça ulaktar çoğayt şey. Hanın Tugölbay Sıdıkbek'tin marekesinde bir beçara yazıcıga yaş kalemgerdin konkursu yok. Baydıldanı kıdırlı oşonda жазмакындардын konkursu çoğa jerde. Et jemey, ulak tartmay, anan emne kılmay, at çapmay, aytış. Yani nordordu var da, emne de ötkörüp atasın, jönüne tapırayı veresin. Bu savaşsız koğumda olat şunday. Madaniyatsız koğumda olat. Bunu eski aluu gerek. Bunu oynanuş gerek de ötkörüp atkanda. Anan Altınbek Mırza, abdan jakşı göröm men Altınbek Mırzаны. Abdan teatraldaştırıp mıқты ötköröt oyundardı. Geçö Oştun jana konsertin berip atpay Oştun tege ayantında. Administrasiyasının aldındagı çoğun ayantda. Hem karap oturdum. Kılkıldatıp eldi abdan jakşı jıynap duruyor. Mırdagan ırların bari estradalık beyim ne? Estrada mı? Yamakaga salgan ırlar beyim ne? Bütöle bir ança manisi yok ırlar değil. Bu komuz çertilip güylör. Güylördün bir konkursu. Eldi govondor ırdalıp manasçılıktın o yerdeki kiçineke kıska janagınday yarışların teatraldaştırıp mындай bir улуттук калория менен анан барыбынан чыгарып койгон. Tapıratып эле жанагы азыркы современный саманбап деп койсо эле bir эмне батыш туураган ырлар. Анан ырлардын этап менен алып келиш керек да, ошонун баардыгы көрсөтүлүш керек да. Бул комплекстүү bir
Kırgızdın ruhu menen zamanbap ruhun biriktire turgan, aykalışlar turgan konserт yok. Görmedim ben andaydı. Kemçilikleri uşulda. Bolboso tınç jakşı öttü deyli. Mına men tündө gördüm ben UKMK'nın жетекчиси камчыбек ташиев билдирүү жасап атат. Кыска жакшы. Biz hazır жазалайбыз ошолорду. Kim жазаган дейт. Сөзсүз түрдө кылмышкерлерди жазага тартуу керек. Ал жерде жөн эле балдар тапырап чыга калган жок. Ошол жанагы чоңураак улакчылардын ичинен да чыгат жанагыдай. Сөгүнүшөт бири бирин. Негизи улак тартуунун мына эрежелерин бекемдеш керек. Мен улуттук оюндарды изилдеп жүргөн киши катары дегеле көчмөндөр оюндары бизге бренд болгон, эми кайталап отурбайбыз. Муну жылда өзүнчө өткөрүп туруш керек көчмөндөр оюндары. Мамлекет акча бөлүп жылда өткөрүп туруш керек эле облустарды кыдыртып. Көчмөндөр оюндарын өзүнчө. Көчмөндөр оюндары федерациясын спорттон алып чыгыш керек өзүнчө. Бул бизге туризмди да алып келе турган, дүйнөгө дүн кыла турган атыбызды. Мен Арабияга барганда көргөм да жанагы. Арабтар таң калган ушу биздин көчмөндөр оюндарына. Көчмөндөр оюндар бренд Кыргыздын өзүнчө бөлүп чыгыш керек спорттон. Жанагы профессионал спорттон. Муну федерация кылып, ошол федерациянын алдына жанагы ат майдандарын, ипподромдорду бириктириш керек. Өзүнчө жанагы кырчынга окшогон кооз жерлерди ошол карамагына алып, бекитип, корк кылып, анан муну бренд кылыш керек, мындай айтканда. Туу кылып алып чыгыш керек көчмөндөр оюндарын дүйнөгө дүңгүрөтүп. Мына Кыргыздыкы деп. Ал өзүнчө болгону жакшы болот да. Ошондой мына аралаштыра бербей. Өзүнчө. Кош дейли. Жакшы, кут болсун, эгемендигибиз тынч, эсен, аманчылыкта өткөнүнө кубаналы. Енді қазақ айтмақшы, менің да бір орчунда айта турганым, кая шеретинде дагы күнү кечөө эл баатыры Медеткан Шеримкулов эгемендүүлүккө 30 жыл болду дегендер адашат деген темада билдирүү жасап атат. Эми бул киши жөн киши эмес да, белгилүү киши, белгилүү саясатчы, коомдук ишмер. Анан дагы эл баатыры деп дагы белгилеп айтайын, билдирүү жасап атат да. Эгемендүүлүктүн 30 жылы, 32 жыл деген жаңылышат. Анын мындай деп ал киши жол көрсөтүп атат. Эми мен адегенде эле өзүм мен үчүн Медеткан Шеримкулов кандай киши деген суроо. Мен бул кишини жакшы да көрбөйм, жаман да көрбөйм. Мен үчүн орто зар адам. Кыскартып айтканда, Медеткан Шеримкулов мындай образдуу айтайын калемгер катары. Шедевр роман Сынган кылычтагы Абил бийдин заманбап образы. Мына ушундай адам мен үчүн. Анан эми бул кишиге эл баатырын берди. Анан дагы Апас Жумагуловго эл баатырын берди. Ошондо мен жазып да сүйлөдүм эле туугандар. Аксакалдыкка биздин урматыбыз бек. Мен салтты кармайм бекем. Аксакал катары, улуу катары урматтайм. Бирок эл баатыры деген ыйык да, касиеттүү да, бийик да наамды ушулар алууга болор беле, ушуларга берүүгө болобу деген суроону коюп көрчү. Эми экөө тең мына эгемен 32 жыл, 30 жыл, 32 жыл бул азыркы бийлик жасап атат. 2 жыл бул бийликтин карамагында дейли. 30 жыл биз банкрот мамлекет болдук да. Банкрот. Кыргызстан эгемендүү мамлекет банкрот болду 30 жылда. Банкрот деген сөз карызкор. Кооптуу карызкор. Бардыгы таланып тонолуп, анан кайрадан элдин чыйрактыгынан, Кыргыздын кыйындыгынан өзүнүн оокатын типтеп телчигип келатат. Ошол банкротко себепкер болгон, түптөн түз себепкер болгон Апас Жумагулов муну акыл эстүү адамдын баарынан сурасаңар айтып берет. Песак, ана мына деген баарына ушу киши кол койгон. 2 жолу премьер-министр өкмөт башкарган киши. Акайыптан ашса ашат, күнөөсү кем эмес да. Эл баатырын берди. Ал кыйыр түрүндө, албетте, Медеткан Шеримкуловдун башка ишмердиги бар, спикер болгон легендарлуу парламентте. Дагы ушу киши мындай кыргызча айтканда кылтыңдаган саясаттары менен, өзүнүн көз караштары менен кыйыр түрүндө салың кошкон киши биздин банкроттугубузга. Кай жерден ал протест жасап, катуу протесттер менен чыкты, Акаевка же башкаларына. Мен көргөн эмесмин, Шеримкулов столду бир муштап протест менен чыкканын. Жок. Ошон үчүн ошондо да жаздым эле, мынабу азыркы ошол катары берилген 3 кишиге
Kamçıbek Taşıyev'e el batırın beriş için uşul iki aksakalga beriş gerek beledi. Bar ele de başkalar. Kamçıbek Taşıyev'e ben koşamat hiç kaçan aytpagan kişimin. Kamçıbek Taşıyev protest kıla algan. Erdigin bolsa el özü bağlap alsın. Protest kılgan. Oşo kezdеги hakikat bilikке protest kılgan. Al oyunçuk emes. Oşondan jana kaşadan sekirip ötken. Izalыгынан hakikatlık bilikке protest kılgan. Ekinçiden ketigi Jalalabadda el kırgınını toktatıp kalgan. El kırgının. Oşo yerde el kırılmak. Men anı al жерди жакшы билген үчүн, кыдырган үчүн ошо кездеринде, көргөн үчүн өзгөсү менен үйүндө жатып эле торсоюп айтпайм мен анда. Камчыбек Батыр ошо жерде өзүнүн чечкиндүүлүгү менен, жанагыдай көкжал өжөр мүнөзү менен элдин алдында туруп берген. Кыргын болбоду эле. 2013 жылы эмне унуттук ошону. Мына ошол кишиге баатырлыкты бериш үчүн жазалма баатырларды алып чыгышпаш керек эле. Андан баатырлар бар эле эгер берсе. Деги эле мен бул наамдар жөнүндө көз караштарымды айтып жүрөм. Айрыкча жана орден, тиги бу деген наамдарды Сталиндин алдоочу баштыгы деп жүрөм. Илгери Сталиндин идеологтору ойлоп чыккан 36-жылы. Ошондон бери эле берилип келатат. Эсир убагында кайсы бир деңгээлде туура берилчү. Мен күбө болгом ага. Анан айрыкча мына Акаев. Акаев айрыкча таң калыштуу да. Бүт мамлекеттин байлыгын, эсирден калган байлыгын талатып, тонотуп, бүлүндүрдү дагы негедир ушул алдоочу баштыкты алып калган. А кишиге керек экен. Кийинки бийлик улантып келатат ушуну. Мына нааразычылыктарды жанагы ала койду бөлө кыркуу дегендин так далили кыргыздын улуу сөзүнүн далили ушул. Бир элди бөлөлөт, алалайт. Кур жанагы. Ал наам алгандын баары эле башын катып калганын көрүп жүрөм мен. Айта албайт, эч нерсе айта албайт, сынган. Жөнөкөй сынды айта албайт. Көрүп турган нерсени айтпайт да. Эл акын, эл жазуучу болсо болду, эл артист болсо. Турат. Анан ошого магдырайт. Тиги дүйнөгө тааныл айтматып кантип көтөрүп жүрдү экен, даңкын, мен таң калам. Магдырайт да көбү. Анан эми мына ага наарасы канча эмелер чыгып атат. Бул эми биз жаманбы, жакшыбы? 32 жылдан бери капитализм жолунда келатабыз, рынок деген жолдо. Мисалы үчүн Финляндия рынок капитализмде жашап аткан, Израилде деле, Финляндияда же биз өзүбүзгө чак айталычы. Эстонияда бар ушундай. Финляндиянын эл баатыры же Финляндиянын эл акыны деген жок да. Анан монголдор деле алып салды ушундай немелерди. Анан биз эле ошондой курулай эле бирдемелерди эле кармап жүрүп атабыз. Не кереги бар ана эми ушу алалап эле. Андан башка иш толтурат бизде. Чынык иштер. Бул мен ала албай калган үчүн айтып атам. Алса дагы, указ чыкса дагы мен акыл эсим турганда отказ берем мен. Мына бере алам мен. Кубат аке берди эле Жусупалиев мен устатым. Бир кезде Бакиев бергенде. Бирок кайран киши кийин алып алды. Мен антпейм, акыл эсим барында. Бул калп, жалган. Аны президенттер деле жакшы билет өздөрү. Бирок Монпосуйда берип койсо сооронуп калышат. Башка иштер жасаш керек эле, материалдык иштерди жасаш керек. Мен дагы бир ушул шордуу жазуучуларга байлап айтарым. Сөздүн арасында кетип атам да. Эми көчөгү мына эгемендик күнү дагы ушул бир акындардын, жазуучулардын бир конкурсун өткөрсө болбойбу? Ушуну белгилеп бир. Анан ошол жерден айтып, жалаң эле кыйкырык сүрөөн, аш жемей, тамак жемей кылып эле анан жанагы чыр болуп бүтүп атат да. Бир сивилдүү жолдорун издебейлиби форма подачасын? Урматтуу мамлекеттик катчы, идеологиянын башында отурган, урматтуу президенттин жардамчылары, калемгер достор, ушул башка төтө жолдорун Чолпонбек Абыкеев дос, ушулар жазып жүрдүң эле кесинде кошулуп жазып жүрдүк эле. Ошолорду издебейсиңерби жаңы төтө жолдорун? Ушу кыйкырык көчмөндүк доордон бери келаткан эле куйкурук сүрөөнү таштабайлыбы? Төтө жолдорун, сивилдүү жолдорун таппайлыбы? Майрамдарды өткөргөн. Кара курсак анан оюн шоок менен эле бүтүрбөй. Анан мына Медеткан Шеримкуловго кайрылып келсек, киши ушундай билдирүү менен чыгып атат. Мындай дейт аксакал. 32 жыл бул өзү мындан издебеш керек. Биздин эгемендик социалисттик революциянын 1917 жылдан башталат. Ошол ал 1000 жылдык тетиги доорлорду бул киши эсепке албайт экен. Кыскасы социализмден башталат экен да 24-жылы биздин Кара Кыргыз автономий республика болуп жарыяланган күндөн баштап биздин
Kırgız Respublikasının mamlekеттүүлүгү tüptölgөн gün деп баса белгилеп атат. Tüptölgön gün ошонун эмки жыл 100 жылдыгын белгилеш керек дейт. Ой баракелди, аксакалдын акылын. Мына эл баатырын бизге жол көрсөтүп турган. Мында мен бир эки эле маселени айтайын. Бир казактар көчүгү менен күлөт буга. Тарсылдап азыр казак таппай турат мындай фактыны. 100 жылдык биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдык экен. Кечээкү Россиянын тышкы иштер министри Лавров телевизге протест жасап аткан киши, анан айтат ошол кишилер, бара келди, мына 100 эле жыл болуптур, мына социализм, орус бийлиги турган социализм башында. Ленин түптөгөн. Москвага карачыбыз. Москва киши кылып турду булар дейт да. Жалпы мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Биздин Монастор кайда? Жомокпу. Мен сурамжылоо жүргүзүп көрдүм ушул берүүдөн көчөтөн бери. Интеллигенциянын өкүлдөрүнө сурамжылоо көрсөм, бирөө да даан айта албайт эй. Кудай тоо кылдым да. Жана орускул деп сөгүшүп, болжобай сөгүп жүргөн туура эле экен. Орускул да. Кечөө мына тилге дагы, тилиңди деп Лавров айтып атса, бирөө жооп бере албайт. Бүгүн деле Москваны карайт. Москваны карайт. Ал коом кайда? Президент деле жооп бербеди, коркпой айтпай эле. Анан эле бери жактан туруп эле бөгүп калышат да баары. Шеримкулов аксакалдын айтып атканы өтө калпыс. Ал киши ошол азыр президенттин бир мындай иш-чараларында же башка коомдук иштерде, же бир жеке тойлордун башында жүрөт эй. Шеримкулов ушул Жумагулов аксакалдар. Анан жылымча бирдемени жылдырат да. Итиркейди келтирип. Бул өзү биздин урпактардын келечегине. Бертең дегеле биздин тарыхыбызга кыргыз намысына тие турган сөздөр булар. Муну айта бербеш керек оозго келгенде, аксакалдар. Биз да аксакалдык куракка баратабыз. Мындай жакшы карайлы. Жөн эле баягы Москванын жапырыгында жүрө берген. Азыр сен өзүңчө мамлекетпиз биз. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы деп президент сүйлөптүгү Ошто. Анан ушул кайра белгилеп айтып өткөрүп атпайбызбы? Анда биздики калппы? Урматтуу Медеткан Шеримкулов. Сиздин көрсөтөр жолуңуз ошобу? Андай болсо сиз өткөрө бериңиз мындай деп. 24-жыл ошо Кыргыз СССРинин, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жарыяланган күнүнөн тартып 100 жыл болду. Демек, ошонун 100 жылдыгын өткөрөлү деп. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы 100 жылдыгын 24-жылы өткөрөбүз десек, акыйкат так болот. Аны булаңдатпаңыз. Абил бийчиликти токтотуу керек да. Жакшы ниет жарымыбыз, көңүлүбүз чак болсун. Майда чүйдө кемчиликтерди унутуп, биримдикте, көчө президент дагы жакшы айтып атат, биримдикте бир уч кыргыз деп атат. Бир уч кыргыз бир муштун бололу дейт. Бизде кудайыбыз бар. Бөрүнүн иттин ээси болсо бөрүнүн кудайы бар дегендей. Биздин да кудайыбыз бар. Эгемендик мамлекетпиз.Оондо катталуубуз. Бизди да дүйнө көз салып турат. Улуу дагы бир кайталап коеюн. Улуу Виктор Гюго жазгандай, эмне дейт? Элдин касиет, наркы, күчү дейт. Маселен, даражасы дейт. Ал көп же аздыгында эмес дейт. Элдин. Адамдын дагы касиет, күчү, кубаты чакандыгында же бою көлөмүндө эмес дейт да. Бою 2 метр эле болсо ал кубаттуу же баатыр болуп калбайт. Ошон үчүн аманчылык тилейм баарыңарга.